ушу мечиттин ордуна мектеп салсаңар болбойбу деген сөздөрдү угуп калып атабыз. Ал дагы жакшы. Азыр мына мектептер дагы салынып атат. Кудайыма шүгүр. Мечиттер дагы салынып атат. Бирок мектеп менен мечит экөө бирдей эле. Мечиттин статусу жогору болот. Мектепте балдарыбыз тарим тарбия алат. Бирок мечитке келип, чыныгы тарбияны ушул жерде көрөт. Себеби дегенде мечитке жаштарыбыз келгенде, мечиттин имамдары бардыгыбыз бул жерде жакшы сөздөр сүйлөнөт. Алланын барлыгына, бирлигине чакырылат. Улууду урматта дейт, кичүүдү затта дейт, ата-энеңди урматта дейт, бирөөгө жаман сөз айтпа дейт. Мына балдарыбыз келип ушул нерселерди угат. Ушул жерден ошондой тарбия алат. Кайсы бир мечитке барганда сиздер уктуңуздар эле, ошол мечитте бирөөдүн бир нерсесин урдай кой, же болбосо улууларды сыйлаба, мектептеги агайларыңды сыйлаба деген сөздөр ушул мечитте айтылынабы? Жок, айтылынбайт. Мечитте Алланын сөзү сүйлөнөт, мечитте пайгамбардын сөзү сүйлөнөт, мечитте шарият сүйлөнөт. Ошондуктан ушундай мечиттерибиз бош калбасын.